Азырет Бейшекеев 5 жылдан бeri өспүрүмдөрдүн Кочкор райондук спорт мектебинде бокс менен машыгат. Жакында эле Азия биринчилигинде байгелүү 3-орунга көтөрүлүп, коло медаль тагынган. Бирок ал мунусуна анча канааттанбай, тескерисинче кичимекенде өзү сыяктуу булгары мээлей чеберлерине ушул кезге дейин тиешелүү шарттардын түзүлбөгөнүнө кападар. Дагы жакшы, өткөн айда иш сапары менен келген министрлер комитетинин төрагасынын орун басары, Улуттук коопсуздук мамлекеттик комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев алардын ушул көйгөйүн тез арада чечүүнү тапшырды. Биздин залыбызда шарттар аз, бирок ушуга карабай жакшы результаттар көрсөтүп атабыз. Буюрса, ушул Камчыбек Ташиев келип бизге жаңы зал салып берген атат. Ушу буюрса күтөбүз, жакшы результаттар көрсөтөбүз буюрса иншалла. Карт тарых беттерин артка барактасак, өткөн кылымдын 80-жылдарында дал ушул Кочкор спорт мектебинин тарбиялоочулары Кыргызстандын курамынын өзөгүн түзүшкөн. Алардын бири Нурлан Абдыкалыков ошондогу 15 өлкөнүн башын бириктирген ири держава СССРдин чемпионат алып, бир катар эл аралык абройлуу мелдештерден байгесиз кайтчу эмес. Демек, бардык ыңгайлыктары бар спорт комплекс курулуп бүтсө, мындан жарым кыл мурунку жогорудагы ийгиликтердин кайталанары айныгыс чындык. Андан калса ага эмтен эле чыйыр салынууда. Көрсөткүчтөр жакшы. Финалист Азиевич бар, Асанкул Султан деген. Күрөштөн 3 балабыз, молодежьтон призер Азийлерибиз бар. Көрсөткүчтөр жакшы. Демек, шарт түзүлсө көрсөткүч мындан да жакшырат экен. Мындан да жакшырат, Кудай буюрса. Шартыбыз түзүлүп, сүйүнүп атабыз өзүбүз дагы. Жергиликтүү атлеттер менен алардын машыктыруучулары кызыл тасмасынын кесилишин чыдамсыздана күтүшкөн аталган объектиге мамлекет казынасынан 200 миллион сом каралган. Курулуш монтаждоо жумуштарын толугу менен аягына чыгаруу милдети жүктөлгөн Строй Электро фирмасынын өкүлдөрүнүн билдирүүлөрүндө жумуштар шыды жүрүп, үзгүлтүктөр жок. Натыйжада кыска мөөнөттө пайдалуу түптөлүп, негизги иштери башталуу алдында. Эмгектин мындай ыргагы акыр аягына чейин сакталса, спорт комплексин келерки жылдын сентябрь айында өз эшигин ачарына толук ишеним бар. Курулуш материалдары, керектүү жабдыктар убагында келип жетишип, жумуш дагы убагында жүрүп атат жогорку деңгээлде. Кышында дагы иш токтобойт, кышында дагы иш жүрө берет. Убагынан алдын бүтүрүп беришке аракет кылып атабыз. Ушунда буюрса качан бүтүп калат? Буюрса 1-сентябрга чейин сдача болот. Ошондой эле Кочкор районунда курулганы ат эле болбосо, заты анча сезилбеген борбордук стадионду реконструкциялоо да колго алынды. Жалпы сметалык наркы 100 миллион сомго бааланган, анда атлеттерге да, көрөрмандарга да бардык ыңгайлыктар каралган. Эгер буга чейин бир гана футбол талаасы болсо, эми дароо спорттун 3 түрү боюнча машыгууга жана белдештерди өткөрүүгө мүмкүнчүлүктөр түзүлөт. Кийинкиси акыркы кездери Теңир Тоо жергесинде сергек жашоо образы башкы орунга чыгып, ондогон спорттук жайлар курулууда. Бөлөкбай Шеримбеков, Айдын Төлөбеков, ЛТР, Кочкор району.